Биринчи радиодо шак жүрүш саясий ток-шоу программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Таалай Гүлчабдарова. Коммерциялык эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртө турган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар демилгелеп, коомдук талкууга койгон. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бул уюмдардын ишмердүүлүгү мыйзам ченемдүү көзөмөлгө алынышы керекпи? Кайсыл аргументтерден улам бул демилге көтөрүлдү? Ушул маселени биз бүгүнкү программада талкуулайбыз. Уктурууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Райымкулов Бактыбек Кемелбекович, коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев, Эрайым коомдук бирикмесинин жетекчиси Ракыя Жусупова жана балдарды коргоо борборунун аткаруучу директору Мира Итикеева катышат. Эсиңиздерге сала кетсек, коммерциялык эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар демилгелеп, коомдук талкууга койгон. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Кайсыл аргументтерден улам бул демилге көтөрүлдү? Ушул маселени биз түз эфирде талкуулайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу маектештер? Алгач мына ушул өкмөттүк эмес уюмдарга, коммерциялык эмес уюмдардын ишине деле каржы булактарына мындай көзөмөлдүк керек деген маселе көп талкуу жаратып жатат. Биз ушул багытта коомдук ишмер Чолпонбек агайдын пикирин уксак. Чолпонбек агай, кандай ойлойсуз? Ушул демилге туурабы? Бул керек беле азыркы күндө? Эми бул демилге менимче өтө кечигип атат, кечигип келди деп ойлойм. Бул демилгеде биз эгемендүүлүктү алган, өз алдыбызча эгемен мамлекет болуп чыккан биринчи күндөн баштап эле кириш керек болчу. Тилекке каршы биз көп учурда демократия менен анархиянын айырмасын билбей калгандыгыбыздан анархияга жол берилген учурларыбыз өтө көп кездешип келатат. Анан мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүн бекемдеген, мамлекеттүүлүгүн коргоп турган мыйзамдарды бүгүнкү күнгө чейин толугу менен кабыл албай келатабыз. Мына ушунун баары өкүнүчтүү нерсе. Ушунун кесепетинен биздин мамлекетибизге, анан мамлекеттүүлүгүбүзгө ар кандай кыянат иштерди жүргүзгөн жол ачылып, ушул ар түрлүү жолдор менен биздин мамлекетибизге ар кандай сырткы күчтөрдүн кирип аткандыгы бүгүнкү күндө баарыбызга эле белгилүү. Муну санап айтыштын деле кажети жок деп ойлоймун. Ал эми бул мыйзамды мен айтар элем өтө жумшак формада кирип атат да. Азыркы долбоорбу? Азыркы долбоор өтө жумшак формада кирип атат. Анткени бул формасы мындай да, эми силер жыл сайын жасаган ишиңиздер боюнча акча каражатты каяка жумшадыңыздар, ушул боюнча эле маалымат отчет берип койгула дейт. Маалыматтык түрдөгү отчет. Ал отчетту эч ким деле барып текшербейт. Кайра эч ким барып кайра жазалайын деген кайра обратный немеси жок. Анан ошого да болбой айрым бир бейөкмөт уюмдардын чычалап мындай кирбеш керек, бул өзгөртүү, бул кирбеши керек эле дегенине мени шектенүүнү жаратат. Анткени эмне себептен алар ушунчалык өзүнүн короткон акчасын элге жарыялап коюштан коркуп атышат. Демек, буларда кандайдыр бир мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүнө шек келтирген иштерди жазап жүрүшсө керек деген ойду жаратып атат да. Эгер алар эч нерседен коркпосо, берем отчетумду, туура кыласыздар, биз отчет берип турушубуз керек, элге айтып турушубуз керек, эмне жасап атканыбызды керек болсо элге айтып турушубуз керек, туура кыласыңар деп кыйкырып чыгыш керек эле да. Тилекке каршы булардын каршы чыгып атканына мен түшүнбөйм. Чолпонбек агай, сиз болсо азыркы мыйзам долбоору дагы жумшагыраак деп атасыз. Ал эми бейөкмөт уюмдардын айрым өкүлдөрү ошол жумшак деген мыйзамдын да кереги жок, биз ансыз деле ар кайсы мамлекеттик структураларга отчет берип атабыз деп атат да. Ракыя эже, сиздин аргументиңиз ушундай? Чындыгында бул мыйзамдын муктаж деле эмеспиз бугачы. Анан өкмөттүк эмес уюмда иштегендер бүт жакшы билишет. Мисалы үчүн ушул акча тартып келиш эле оңой эмес да.
долбоор жазып чоң конкурстарга катышып ошондон өтсөк анан кийин берет да. Анан ошол долбоорду колдогон уюмдар монтет кыргыз мамлекетинин мыйзамдарына баш ийиштегиле деп келишимге мына өзүм кол коюп жүрөм да менчи. Ошого байланыштуу биз деген ошо долбоорду иштин ашырып атканда бүт өкмөттүк мекемелерге бүт жоопчот беребиз. Социалдык фондко беребиз, салык инспекциясына беребиз, стат комитетке беребиз. Ал турмак ошол жасап аткан иштерибизди өзүбүздүн сайттар бар да, сайттарда жарыялайбыз, Твиттерде жарыялайбыз, Инстаграмда жарыялайбыз. Мына жакында эле мынакей биз деген ушул пандемияга карата өзүбүздүн ошо чет өлкөлүк өнөктөштөргө кат жазганыбызда бизге мына акча которду, бир 6000 евро которду, 214 үй бүлөнү азык түлүк менен камсыз кылдык да. Анан аны ачык эле тиги сайтыбызга жарыяладык, Инстаграмга жарыяладык, бүт баардык жака жарыяладык да. Анан биз мындан былтыр ошо дүйнөлүк нан деген уюм менен иштейбиз, германиялык. Анан алар бизде Сиз жетектеген бирикме жөнүндө сөз болуп атат, ошо эр айым аялдар коомдук бирикмеси жөнүндө. Биз деген ошо 23 жылдан бери иштеп келе жатабыз. 23 жылдан бери мисалы үчүн эң алгачкы Ашар деген коомдон чыкканбыз биз. Ашар өкмөттүк эмес уюм, эң биринчи Кыргызстандагы. Чындыгында ал деле элдердин кызыкчылыгын көздөп чыкканда. Анан мына бу жерде отургандардын баары эле билет, үйсүздүк маселесин чечип чыкканбыз. 1916-жылкы үркүндү көтөрүп чыкканбыз. Бирок бирок ошол эле учурда мисалы сиздин бир гана фонд жөнүндө, бир гана бирикме жөнүндө сөз болуп атат да, эр айым жөнүндө. Өлкө аймагында миңдеген коммерциялык эмес уюмдар бар. Алардын ишмердүүлүгү үчүн да жоопкерчиликти бир эле бирикменин атынан алуу мүмкүн болбосо керек. Мисалы алар кандай ишмердүүлүк жүргүзүшөт же баарыңардыкы окшошпу? Бизге окшогон мынакей 30 миңден ашык өкмөттүк эмес уюмдарчы ар кайсы тармакта иштешет да. Мисалы үчүн Мира өзүнүкүн айтып берет. Мындан башка медициналык тармакта, балдардын баягы аялдардын укугу боюнча иштейт, социалдык экономикалык багытта иштегендер абдан көп, экологиялык багытта иштегендер бар. Мисалы үчүн жайыт комитеттери деле ушу немеге кирип кетет да, баягы өкмөттүк эмес уюмдарга кирип кетет да. Көптөгөн уюмдар бар. Алар деген ошол мамлекеттик программаларды иштин ашырууга мамлекеттен акча албай туруп, чет өлкөлөргө чоң конкурстарга катышып, акча тартып келип, анан кийин ошо мамлекеттик программаларды иштин ашырууга өздөрүнүн күчүн жұмсап атат да. Мисалы үчүн биз бир 2010 жылы социалдык буйрутма алып калдык бизчи. Бул жөнүндө азыр дагы сүйлөшөбүз. Ошол өкмөттүк эмес уюмдар өкмөт менен кантип аткаруу бийлиги менен жоопчот жок депчи, жоопчот бар. Биз бүт эле жоопчотун беребиз, аудит текшерет, аябай. Анан кийин тиги өздөрү акча бергендер бир тыйындан бери эсептешет. Анан соцфонд, салыктан деле алса болот. Рахмат. Биз маегибизди уланта берели. Мына биздин студияда ушул мыйзамды демилгелеген топтун атынан ошол демилгечи депутат бар. Бактыбек Кемелбекович жогоруда айтылып кетти, бул мыйзам долбоору өтө жумшак деген пикир болду. Ошол эле учурда ушул мыйзамы долбоору жок деле биз маалымат отчет берип турабыз деген пикир болуп атат да. Эмнеден улам кандай аргументтердин негизинде долбоорду иштеп чыктыңыздар? Рахмат. Бул мыйзам жазылып чыккандан баштап абдан коомчулукта мындай талкууну жаратып келатат бүгүнкү күндө. Биздин жазып чыккан бул мыйзамдын себеби, максаты өзүңүздөр билесиздер, акыркы учурда бизде Кыргызстанда гей парады, жалаңачтанган музейде аялдын көрүнүшү биздин депутат болгондон кийин элге барганда көп суроо талаптар болуп кетти да. Анан ушул мыйзамды изилеп, юристтер менен отуруп кеңешип ушул мыйзамды жазып чыктык. Бүгүнкү күнү мына Ракай эже айткандай, бир топ бейөкмөттөр бар, элге жакшы иштер кылып атат да. Бирок ошондой туура эмес, терс, батыштын баягы үлгүсүн бул жакка алып келип чыгарып аткан кайбир бейөкмөттөрдү ачыкка чыксын деген да ой болду да. Мынакей бул жакта агай айткандай, бул жеңилдетилген мыйзам болуп келатат. Буга чейин 5-чакырылыштын депутаттары абдан күчөтүлгөн мыйзам жазып чыгышкан. Ал жерде ар бир орган көзөмөлгө алуу боюнча, андан тышкары ушу чет өлкөнүн агенти деген макамды берүү боюнча
бул жерде эч кандай эч нерсе жок. Мына Рак эже айткандай өздөрү отчет биз баягы берип атабыз, бизде ачык деп атпайбы? Ана ошол үчүн биз бүгүнкү күндө өкмөт ачык иш алып барып атат, жогорку кеңеш ачык иш алып барып атат. Бейик өкмөттөрдүн кылып аткан иштери бүгүнкү күндө элге да толук жетпейт. Анткени ушу бейик өкмөттөрдү, ушу МПОлорду акыркы бир жылда элге абдан терс мындай көрүнүш болуп калды да. Булардын кылып аткан иши ушу МПО десе эле баарын тең жек көрүү болуп баштады. Андан көрө ушу ачык ачыкса ар бир кыргыздын эли баягы бейик өкмөттөрдүн кылып аткан иштерин ачык билип турууга деп биз ишмердүүлүгүн ачык билгенге деп аны атасыз. бир жылда кылган ишин бир жылда кылган ишин кийинки жылдын 1-апрелине чейин маалымат иретинди берүү. Бул маалымат иретинин формасын өкмөт аныктайт. Биз башында Минюска дегенбиз бүгүнкү күндө азыр мындай депутаттардан сунуштар келип түшүп атат. Биз дагы карап атабыз, дагы бир жеңилдетилген жагынчы. Мына биз булар менен бейик өкмөттөр менен коомдук угуу өткөрдүк. Биринчи окуудан өттү. Андан кийин парламенттик угуу өткөрдүк. Ал жака баарын чакырдык. Баарына тең сөз бердик, өздөрүнүн ойлорун айтты. Бирок кагаз жүзүндө бир да сунуш келбеди да. Бир гана ушу Адилет клиникасынан ушу бейик өкмөттөрдүн колун топтоп кат келиптир. Бул баш мыйзамга баягы туура келбейт. Каршы пикир менен келиптир. Экинчиси, эң негизгиси чакыртып алуу. Бул мыйзамды чакыртып ала деген сунуш менен келиптир. Биз айтып атабыз, мына мыйзамды алып чыгып баратабыз. Бунун эч кандай силерге баягы басмырлап же болбосо бир аркасынан көзөмөл деген эч нерсе жок. Ага айткандай бул маалымат берет, отчет дагы эмес. Көпчүлүгү бизди дагы отчет бересиңер деп кыйнап атасыңар деген мындай ойдо болуп атышат да. Мына Рак эже өзү айткандай, бул өздөрүнүн эле берген отчетту, бул маалыматты толук эле ошол азыр баягы Минюс кынабы эмес, может салыктык кынабы же бир жеңилдеткен формасын дагы бөлөк органга иштеп чыгабы, ошону гана бир берет. Бүгүнкү күндө мисалы бейик өкмөттүн көпчүлүгү, мына көпчүлүк эмес, бир саналуу бир 30-40 тегерегинде каршы болуп атат. Анткени булар баягы өздөрүнүн мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, бүгүнкү күндө өздөрүнүн демээрчүлөрүнүн кызыкчылыгын колдоп аткандай болуп атат да. Же ал тараптан акча келбей калат деп мындай чочула коркуу сезими болуп атабы? Бир ушундай бир иштер алып барып атышат. Биз айтат элек, эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, кайта мына Рак эже өзү айткандай, чет өлкөнүн баягы кызыкчылыгы, чет өлкөлүктөр менен өнөктөш болбостон, бүгүнкү күндө мамлекет менен өнөктөш болуп дагы иштегиле деп атабыз да. Элге ачык чыгат, силер аркаңардан текшербейт, ана элге элдин ишеничин баягы алса, өкмөт менен өнөктөш болгонго шарттар түзүлөт деп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин кошуна мамлекеттерде дагы баардык баягы мамлекеттерде, кошмо мамлекеттерде мыйзам бар. Ошонун ичинен бир эле биздин Кыргызстанда мыйзам жок. Ушу бейик өкмөттөрдү контролдосун же мисалы бир орган текшерсин деген. Рак эже айткандай, бир гана статка маалымат беришет, салыкка алган айлыктарына отчетун баягы беришет, салыгын төлөп, андан тышкары бир да орган аркасынан текшербейт. Көзөмөл алынбайт. Ал берген маалыматы, отчету купуя сыр гана катары сакталат. Аны жөнөкөй карапайым эл эмес, мына өкмөт, жогорку кеңеш биз ала албайт экенбиз. Мыйзам жол бербейт. Бөлөк өлкөлөрдө ошол эле сөз эркиндиги деген, мисалы мынакей АКШда же болбосо Улуу Британияда атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия мисалы иштеп аткан чет өлкөдөн келип аткан акчаны көзөмөлдөп, ал жака кандай кайсы багытта иштейт, булар өздөрүнүн ошо отчетун берип, акчаны каяка жумшаарындагы маалымат берет. Эгерде андай маалымат жок болсо, алар ал жактан бул ишти ишке жүргүзбөйт да. Мирайым, башка өлкөлөрдө мисалы урматтуу депутат айтып кетти, коңшу ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө деле ушундай мыйзам иштейт экен. Эмне үчүн чочулуу болуп атат? Ушундай мыйзам кабыл алып коюп деле ачык айкын иш алып бара берсе болбойбу? Мен биринчиден айтып кетип элем, Кыргызстанда ошо НПОлордун иштерин алып барган боюнча мыйзам жок деген бул туура эмес маалымат. Анткени биз деген НПОлор Министерство юстицияда регистрация болгондо атайын бир закон бар. Ошонун пункттарын карап, анан кийин биз регистрация өтөбүз. Анан өйдө айтылып кетти го, башка өлкөлөрдө Казакстанды, Россияны, Англияны мисал кылып келтирип кеттиңер. Мен бир айта турган... Россияны айткан жокмун. Жок, биз сиз келгенче дагы бир сүйлөшкөнбүз. Мен бир айта турган немем бар.
сиз дагы ошол маалыматтар, ошол өлкөлөр жөнүндө маалымат берип атканда толук маалымат берсеңиз жакшы болмок да. Алар отчет берет. Мен өткөндө эле сиз менен эфирге барганда айтып кеткенмин. Бирок кайсыл НПОлор отчет берет? Алар эгерде бюджеттен, мамлекеттин бюджеттен акча алса отчет берет. Ошол эле өлкөлөрдө, силер айтып кеткен өлкөлөрдө мамлекеттен акча албаган НПОлор бизнес организациялар катары 3 отчет тапшырат. Кыргызстандагы да азыр биз дагы ошону тапшырабыз. Анан бир нерсени да айтып кетет элем. Өткөндө ошол эл суранат, эл билбейт деп да айттыңыз эле. Мен ошондо айттым эле. Келип кетиңиз биздин уюмга. Биздин сайттарды, биздин Facebook'ту карагыла. Кандай гана маалыматты таппайсыңар. Бирок тилекке каршы сиз кайрылган жоксуз. Башка ошол биздин НПОлордун эмне иш чара алып барып атат, көп эл билгиси келет экен, бири да бизге кайрылган жок. Бул мындай деп ойлойм да. Ушул эл азыр биздеген НПОлор эмне кылып атышат деп көйгөйдү көтөрүшөт экен. Бирок бири кайрылып келген жок. Бири биздин эмени бир суроо берген жок. Значит, менин оюм боюнча бул алардын муктаждыгы эмес. Дагы бирди мен айтып кетет элем. Бизде деген жана силер айтып кеттиңер го, тиги башка өлкөлөрдөн акча алып партнерство түзгөндөн тышкары дагы мамлекет менен өнөктөш болгула депчи. Биз и так эле башынан баштап мамлекет менен өнөктөш болуп иштейбиз. Бирок сиз эмнени айтып атканыңызды мен түшүнгөн жокмун. Өнөктөш дегенде финансирование жагыбы же кандай? Шарт түзүп берет деп атасыңар. Башка өлкөлөр биринчи ошо НПОлорго жагымдуу чөйрө түзүп берип атат. Жагымдуу чөйрө түзүп берип, алардын жок дегенде ошол эле Англияда 30% НПОлордун өкмөттөн акча алган НПОлордун арасында 30% ошо өкмөттүн бюджети экен. Конечно, өкмөттүн бүтүн бюджетти акча алса, алар өкмөттүн условиясын аткарат, отчетторун тапшырат. Рахмат Мирайым. Бирок ошол эле учурда мисалы мамлекеттик принциптер, анын бүтүндүгүнө каршы иш аракеттерге ошол сырттан келген акчалар мындай бир жумшалып кетпейби, кайда жумшалат деген нерсе да болуш керек деген пикир дагы айтылып атпайбы Чолпонбек агай? Мен бир айтып кетейин. Ушулардын сөзүнө кайра эме дейм, мына өздөрү айтып атпайбы, биз баарын ачык берип атабыз деп, туура? Өкө тең айтты. Анан раз ачык берип аткандан кийин бул мыйзамга эмнеге каршы чыгып атышат? Мен ошол жерди түшүнбөйм да. Эмнеге бул мыйзамга каршы чыгып атышат? Болуптур да, так эле ачык берип жүрөбүз. Мыйзамыңар эмес, кабыл алсаңар кабыл ала бергиле деп эле коюшпайбы? Жок, бул жерде мындай болуп атат да. Кечирип койгула. Азыр. Финансовый отчет менен идеологиялык отчеттун айырмасын түшүндүргүсү келбей атышат буларчы. Финансовый отчетто мындай да, финансовый налоговый инспекцияга отчет беребиз дейт. Ал жерде баланча кишиге баланча миң сом айлык бердик, бүттү ошо менен. Баланча налог, баланча сомду налогко котордук, бүттү ошо менен. Бирок бул ишти эмнеге жумшадың деген сөз жок да ал жердечи. Ал жерде жана жылаңач аялды сахнага алып чыктык деп жазбайт да буларчы. Анан биз фейк жанагы тетиги кыз-текелердин паратын уюштурдук деп жазбайт да ал жерге отчеткочу. Мына ушул жерден балия башталып атпайбы? Буларын жашырып атпайбы? Жок, аны айткылары келбей атпайбы? Азыр айткылачы. Кой дешип атат, ушул мыйзамды кабыл алыш үчүн уюштуруучулар дагы бар экен. Аны угуп алып биз таң калып болдук. Эмнени уюштуруучулар? Ошол гей парадтарды уюштуруучулар бар экен. Ошол мыйзамды кабыл алыш үчүн угуп калат. Кереги жок андайлардын. Зачем беттирмаарлык кыласыңар? Аны беттирмаарлык кылбагыла. Уят дегенде эле керек го силерге. Уюштурган жокпуз биз. Канча ушул гей парадты ушул биздеги мекенчилер уюштурсун. Уюштуруучулар башка экен. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын конституциясынын 1-беренесинде Кыргыз Республикасы демократиялык мамлекет болуп саналат да. Ошо демократиялык мамлекет болгондон кийин бул биз Кыргыз Республикасында өкмөттүк эмес уюмдардын иш аракеттери демократиялык мамлекеттердегидей жөнгө салынуусу керек да. Андан кийин баягы эл аралык пактыларга кол коюп атпайбызбы? Кече дагы немеде айтылып өттү. 1994-жылы эл аралык жарандык жана саясий укуктар пактысына Кыргызстан кол койгон. Биринчи факультативдик протоколуна кошулган. Туура, булардын баарына кол коюлган. Бирок бир дагы жеринде өзүңөрдүн мамлекеттүүлүгүңөрдү сактабагыла, мамлекеттүүлүгүңөрдү коргогула деген сөз жок да. Фактыларда милдеттемени мамлекетибизди кыйрасыңбы? Улуттук нарк маселеси кыйрасыңбы? Эмне кереги бар ушундай баягы? Андан кийин мындай сөз, анан биякта мындай сөз деп эле агулный нерселерди айта берген. Бул мамлекеттин жарандары
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрыла алат эгерде ушул пактта каралган укуктар бузулса деп атат. Ушул пактыда каралган укуктар бузулуп атат. Мыйзам кабылданса бузулат. Бул мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимдерин тааныйт жана аткарат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимдери прецедент болуп калат. Башкача айтканда ошол эле мамилелерди жөнгө салууда пактка кошулган мамлекеттерде милдеттүү түрдө колдонуу эреже болуп калат. Анан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети бир нече жолу жарандардын жана коммерциялык эмес уюмдардын биригүү укугу маселелери боюнча арыздарына караган жана төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алган. Бир маселеде бир суроо берейинчи сизге ошол нерсени азыр айтайын. Эл аралык пактыларга кол коюп аткандан кийин макул, ал ошол мамлекет алган милдеттемесин аткарыш керек да. Бирок ошол эле учурда мыйзамды кабыл алганда ошо бузулат деп атасыз, түшүнүктүү. Ракай, ошол эле учурда мына мисалы жана мамлекеттик принцип, мамлекеттин бүтүндүгү ушул маселе дагы чыгып атпайбы? Ал тарапта эмне деп жооп айтасыз? Азыр депутатка сөз берели, андан кийин сизге. Менен бул жерде бул жерде юрист эмес болуш керек. Биз бул жогорку кеңештин юристи өзүбүздүн юристтерди отургузуп бир топ иш алып бардык. Мисалы өкмөттөрдө дагы бир топ юристтер бар. Алар баягы бөлөк нукка мындай элдин оюн бөлөк нукка бурганга аракет кылып атышат да. Азыр бул жерде эже окуп берип атпайбы баарын? Бул жерде мына биз жакында ошо ООНдун өкүлү менен жолуктук. Биз парламент угууга чакырганбыз. ООН өкүлүн, Евросоюздун посолун кечээ жакында өткөн жумада четверг күнү, 4-күнү жогорку кеңешке ООНдун өкүлү, Евросоюздун посолу да келип, ал жерде алар менен ачык сүйлөштүк. Алар өздөрүнүн 25 пункттан турган сунуштарын ала келиптир. Карап көрүп, биз мына түз отуруп сүйлөшкөндө бир топ бизге баягы бирибизге мына жакшы түшүндүк. Алар дагы бул мыйзам туура колдоп кайта мыйзамда эч кандай эч нерсе жок экен, мыйзам баягы туура эле жагы бар экен, бирок биздин дагы бир эки сунуштар бар, эске алып койсоңор деген сунуштарын берди. Бизде дагы бир эки жерде жакшы сунуштар бар экен, аны да азыр бүгүнкү күндө карап жатабыз. Азыр мынакей мыйзамга дагы биз баягы ачык айтканда мынакей агайыбыз айткандай аябай жеңил жазып койгон деп атат. Биз баягы парламенттик угуу өткөргөндө ушул бейөкмөттөр менен МПлар менен жолукканда эки тараптуу болуп атат да. Мынакей азыр деле бул радиодо эки тараптуу болуп атат. Мисалы бир 30-40 баягы бейөкмөттөгүлөр бул мыйзам чакыртып алды, каршыбыз деп өздөрүнүн бир сунуштун айта албай атышат да. Мына кечөөнү чалышты, мага 3 ушу МПнын да өкүлдөрү Эркин Убушевалар сунуш менен эми келели деп алар дагы макул болушту. Эртеңки саат биз 11-ге аларды чакырып атабыз жогорку кеңешке. Демек ынандыра алып жатасыздар, Эч кимден качкан жокпуз. Мына баардыгына түз эфирге да, түз радио чыгып атабыз. Бир тарап мынакей бир топ баягы бул 32 миңден ашык бейөкмөт бар. Анын ичинин 79% 26580 бейөкмөтүнө туура келет экен бул коммерциялык эмес уюмуна. Анын мынакей 20 миңден ашыгы мисалы бүгүнкү күндө жалпы кыргыз эли дагы колдоп атат. Бул мыйзамды силер бирок жеңил алып баратсыңар. Бул мыйзамга чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес уюмдарга чет өлкөнүн агентин бергиле деген макамды бергиледи. Сунуштар абдан келип, бир топ сунуштар келди да. Абдан кагаз жүзүндө келди. Анан биз азыр айтып атабыз, булар да биздин кыргыздын жарандары. Бирок биз буларга бир чектөө коелу деген бир жаман оюбуз жок. Биз жакшы гана максат менен муну ачык алып чыгып, элдин оюн туура түшүндүрүү болуп атат. Мына кылып аткан иштерди Рахи эже айткандай, бияктан эже айткандай бир топ мына эже өткөн менен Азаттык радиосуна чыкканбыз. Ош базарындагы баягы тачка сүйрөгөнбү же ачык болгон балдарга тамак беребиз деди. Бирок эми бүгүнкү күндө аны кандай берип атканын офисине чакырып атышат. Эми офисине мен баргандан каршы эмесмин, бирок өздөрү айткандай ачыктыкты биз булар берип атса, эмнеден коркуп атышат? Бизде ошол болот. Бүгүнкү күндө буга чейин билесиздер, мына Грузияда, Сирияда, тиги Украинада демократия деп аягы эмне бүгүнкү эмнеге жетти мынакей көрүп атасыздар. Ошон үчүн бизде эң ушул баягы Средний Азияда демократия бул Кыргызстандан өтөр мамлекет жок болуш керек. Бир дагы бейөкмөттүн кылып аткан иштерде чектөө болгон жок. Бул азыркы мыйзамдагы эч бир аркасынан буларды көзөмөлгө алсын деген бир да тамгасы жок. Мына эже айткандай бул бөлөк мамлекеттерде, бүт мамлекеттерде бар. Бир жылда кылган иши ушу чет өлкөдөн келип аткан акчага отчетун беришет. Бир жыл 2 жолу. Кайры мамлекеттерде квартал сайын берет.
А биздин мамлекетте бир гана статка берет, анан салыкка жана ага айткандай анын жана айлыгына берет, калган эч нерсе акчанын келген акчанын 26 жылда 2 миллиардтан ашык доллар акча келген. Ал ошол акча кайсы максатта жумшалган эл билбейт. Эгерде бүгүнкү күндө ачык эл билсе, наоборот буларга колдоо, элдин колдоосу көп болот дагы. Жанагы эже айтпадыбы, мамлекет менен өнөктөшүк болгонго шарт түзүлөт. Ал мамлекет менен кандай болот шарт түзүлөт? Бүгүнкү күндө мисалы Казакстанда эже айткандай Казакстан мындан акча бөлүп берет. Ал ушундай НПОлорго мамлекет өнөктөш болуп иш алып барат. А бүгүнкү күндө биздин НПОлордун көпчүлүгү мамлекет менен өнөктөшкө эмес, чет өлкөнүн баягы жарандары менен өнөктөш болуп, ала мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, чет өлкөнүн кызыкчылыгын коргогондой болуп атат да. Биз мамлекет менен өнөктөш катары иштебей атабыз Бакыт. Мисалы үчүн мен Кара Суу базар коргондо иштейбиз да, баягы 2010дон бери баягы конфликтти чечүү боюнча иштеп, жергиликтүү айыл өкмөттөрү менен абдан тыгыз иштейбиз. Алар деген өкмөттүк эмес. Силер иштеп атасыздар. Силер бул жерге эч кандай силерге терс таасир тийбейт да. Иштеп атабыз. Силерге кайта мамлекет менен иштешкенге дагы мындай шарттар түзүлөт. Мына социалдык өнөктөш катары иштейбиз. Биз жана айтып атканыбыз жанагындай чийип салып атпайсыңар. Жок, гей-парадты деле биз уюштурабыз. Ошо кайсы МПО иш алып барып атат. Алар кайсы акча менен ошолор каршылап атат. Мына гей-парадка ачык айтканда Кыргызстандан эмес, Казакстандан, Россиядан, бөлөк жактан акчага чакырып ошол атай бастырган. Кылмыш кодексине киргизбейби ошону? Кылмыш кодексине. Мына кызыксыңар, кылмыш кодексине. Жөнөкөй отчет берип койчу дегенди. Киргизбейсе чурчуп атат. Жана маалымат бер деген. Кылмыш кодексине гей-парад өткөргөндүгү үчүн, жалаңач кызды алып чыккандыгы үчүн кесип ийгиле дегенди киргизсе көрүп калбайбы булар анда? Айтыңыз. Жок. Ан жерден туура эмес сүйлөп алдыңар силер. Мен сурап кетет элем байке. Мындай кичине немерек болгулачы. Мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын дегенди ойлогулачы. Жашыл акча болсо эле сатып ийесиңер, мамлекетти сатасыңар, мамлекетти сатасыңар. Мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп көптөгөн эме салымдарды кошуп атабыз бизчи. Сен өзүң деле билесиң, кыргыз тили боюнча биз көтөрүлүп чыкканбыз. Илгери болсо деле. Урматтуу маектештер, тынчтаныңыздар. Ой, кыргыз тили 93-жылгы азыр Мирайым дугалычы. Мен бир суранып кетет элем, бири-бирибизди ушул жерде неме кылбайлы, басынпайлы. Уксак, сүйлөбөстөн эле уксак. Анан контур Биз сүйлөп аткан силер баягы ачык айтканда МПОдо ушундай бир окуктабы билбейм, туура эмес жакка кетип баратсыздар, ажыла эле сөз бербей эле элге угуспаган аракет кылышат экен да. Анан өздөрү жагын туура элди мындай бөлөк направление бурганга аракет кылышат экен. Анда силер биз сүйлөп атканда мен сиз сүйлөп атканда угуп турдум. Эми азыр мага суроо берилди. Мен жооп берсем сиз дагы жок, сиздин сөзүңүз жок. Мирайым, айтыңыз. Мындай болуп кеткен талкууга мындай деп айтат элем да, бул долбоордо негизи эмне деген маалыматты бериш керек, ошол ачыгы менен жазылган эмес. Сиз айтып атасыз, булар кандай иш-чараларды алып барып атат, акчасын го мейли тияка берет экен деп атасыңар. Бул долбоордо бир да пункт жок, эмне деген маалыматты кантип беришибиз керек деп. Мыйзамда турат же. Сүйлөштүк жана. Ошону айтат элем. Анан кийин жана айтып атасыңар, мындай бир жаман бир иш-чаралар болуп кетип атат депчи. А мен бир суроо берет элем, ушул жаман иш-чараларды болуп НПОлор кылып атса, аткарып атса, ошону азыркы күндө иштеп аткан, ишке кирген мыйзамдын чегинде чечкенге аракеттер болдубу? Жол бербейт да мыйзам. Азыр. Анан кийин дагы эле эме өкмөт менен өнөктөш болгула дейсиңер. Бололук. Россияда мейли азыр силер прям неме айтып атасыңар да, иностранный агент киргизгиле. Иностранный агент деген законду алгыла. Бирок алгандан кийин тоголок жетим балдарды, жумушу жок калган аялдарды, зордук зомбулукка туш болгон элди каяка алып барасыңар? Россия буну мындай законду киргизиштен мурун НПОлорго бюджетте аябай чоң акчаларды бөлүп койду. Кыргызстан эмнени бөлүп койду? Кыргызстанда социальный заказга быйылкысын билбейм, былтыр 36 миллион сом бар болчу. Ошону да ойлонбойсуңарбы силер, Ушунку күндө дефицит бюджети болуп аткандан кийин дагы бир айтып кетет элем мен. НПОлор ушу алып алып эле, НПОдо канча деген адам иштейт? НПОлор канча деген экономикага салым кылып атат? Ошону да ойлонуш керек. Мен сизге эле айтып кеткенмин өткөндө. 19-жылы эле биздин эле уюм
сайтка кирсеңер сайтта бар 5.200.000 сом налог салык төлөгөнбүз. Ошондо мен мисал келтирип кеттим эле. Ал деген депутаттардын 1 айлык айлыгы экен. Канча деген балдардын жөлөк пулу экен, канча деген 6.000 балдардын жөлөк пулу, анан 600 кишинин пенсиясы экен. Мен биздикиндей уюмдарчы толтура. Сиздер бөлөк жакка бурбаңыздар. Баягы мамлекеттик бири-бириңиздерди уксаңыздар, жооп бериңиз. Булар айтып атышпайбы? Баягы биздин балдарын курсаган ким тогузат, Мирай эжеме экинчи жолугушуп атам. Балдарын курсаган ким тогузат, балдарды мисалы жетимдерге ким жардам берет деп. Бирок өздөрүнө бир түз эфирден келе атабыз, бир жерден айтып мындай мисал бере албай атышат да. Эмнени? Бүгүнкү күндө мисалы биздин кыргыздын жарандары көп, эч кимге айтпай эле миңдеген адамга, мына коронавирусда миңдеген адамдарга, 10 миңдеген адамдарга, мисалы бүгүнкү күндө мисалы ушу чет өлкөдөн жанагы аппараттар сатып келип аткан адамдар баягы эмелер дагы эч кимге айтпай эле жакшынакай жардамдарын берип атышат. Бүгүнкү күндө мисалы ушу биз кылып атабыз дейт, бирок бир жерде мисал кыла алышпайт да. Мисалы баягы бир НПОнун өкүлү айтат, биз баягы түрмөдө отургандарга жардам берип атабыз дейт. Бирөөсү айтат, биз наркомандарга жардам берип атасыңар дейт. Наркомандарга кандай жардам берип атасыздар десек, алардын мүмкүнчүлүгү жокторго өлүп калбасын деп биз баягы сатып берип ошондой наркотик сатып берип атабыз деген ошондой айтып атышат. Ачык айтып атышат. Анан мындай чыкканда ачык айтканда көпчүлүк айтат, бизде ушу мыйзам кабыл алынып калса, бизге акча келбей калат, биз анда бул жактан иштей албайт экенбиз. Андан көрө баары фирма ачып иштеш керек экен дейт. Эгерде мисалы бүгүнкү күндө ал жакта туура эмес иш кылып атса, анда ошон үчүн булар коркуп атышат да. Эгерде туура кылып аткан баягы НКОлор, коммерциялык эмес уюмдар, алар эч кимден корккон жок. Алар айтат, бизге ачык болсо кайта бизге жакшы болот эле дейт. Биз анда ушу кылып аткан ишибизди ачык айтып, элге туура жетип турса, элдин ыраазычылыгын батасын алайлы дейт. Кайра унчукпай эле биз баягы милдет кылбай эле иштеп аткандар көп эле чыгып атат да, бизге да чалуулар болот. Анан бир ашып кетсе, мынакей радиого келсек деле, түз эфирге чыксак деле, түз баягы парламенттик угут көрсөк деле, онлайн аркылуу тиги түз байланыштар өткөрсөк дагы, ушул адамдар менен сүйлөшүп атабыз да, бир 10-20 адам менен элечи. Андан тышкары адамдар көргөн жокпуз биз. Бирок ошолорда бир мисал келтире албай атышат. Эмне мисалды айтып атасыз? Ачыктыктан эмнеден коркосуздар анда? Коркпоңуздар да, кылган ишиңерди наоборот эл батасын берип, ыраазычылыгын айтат да. Мен сизди чакырып кеткенмин. Барам мен чакырыңыздар мынакей. Сайтка, Фейсбукка, Твиттерге, Инстаграмга кирбейсизби? Чакырыңыздар барайын. Биздин иш-чара менен кызыккан адамдар кирип эле окуп атат. Рахмат, Мирай. Мен кичине токтоп коеюн. Мына кирип окуп атса, сиз маалымат берип атсаңыз, анда эмнеге каршы чыгасыз? Мен айттым, мен каршы чыгасыз. Каршы чыкпаңыз да, буга. Мына мисалы, мына 30 миң, мен сүйлөп бүтөйүн, сиз сүйлөп атканда мен унчукпай турдум го. Мына 30 миң Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдун 29.990-у ушул мыйзамды кабыл алганга макул. 80. Бир 20га жакын эле уюм каршы чыгып атат. Себеби ошо 20га жакын уюмдун арты шектүү нерселерди жасашат булар. Жанагы наркомандарга наркотик сатып берип атабыз деген сыяктуу, жанагы гей парадтарды уюштурган сыяктуу, жылаңач аялдарды тарых музейине алып кирип алып көрсөткөн сыяктуу шектүү биздин улуттук нарк населибизге каршы келген, мамлекеттүүлүгүбүзгө каршы келген, биздин улутубуздун жок болушу үчүн иштеп атышкан, биздин мамлекетибиздин алсыраш үчүн иштеп атышкан уюмдар бир 20га жетпеген уюмдар. Ошолор гана каршы болуп атат. Болбочу болсо мына 30 миңдин 29.980 макул болуп атат ушул немени кабыл алганга. Фактыларды бересизби? Фактыларды бересизби? Ушул жерде дагы бир сөз сүйлөсө сүйлөйлү. Дагы бир маселе, Бакыт айтпадыбы, кылган иштериңерди айтпайсыңар деп. Биз деген радиого келип айтабыз, телевидениеге келип айтабыз, анан кийин сайттарыбызга бүт жарыялайбыз. Бир маселе анан кийин мен айтат элем, бул коррупцияга малынган мамлекетте мындай мыйзам бүтүндөй ошо өкмөттүк эмес уюмдардын ишине аябай бир маселе, бир суроо берейин да. Ушул өкмөттүк эмес уюмдар өлкө аймагында иштеп жаткан, ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан, баардыгы таза, так, анык иштейт деген кепилдик болбогондон улам дагы ушундай демилге чыгып жаткан жокпу? Мисалы, мамлекеттик бүтүндүк, мамлекеттин ичинде ынтымак, ырашкерлик, улуттук каада салт, рух, мындай биздин улуттук рухубуз, духубуз деген нерселерге шек келтирбейби деген чочулоолор болуп жатканын сиз кандай ойлойсуз, Ракейжи? Анткени
анткени сиз дагы ушу мекенчил, патриот, мамлекетти сүйгөн жаран катары. Мисалы үчүн баягы Чолпонбек айткан кейип баратчы. Мага деле жаккан жок да. Мен радиого чыгып, менден интервью алганда айткам. Чындыгында ал биздин кыргыздын каада салтына туура келбеген нерсе да. Буларды ошол чыгаргандар дагы, ошол уюштургандар дагы биздин кыргыздын каада салтына туура эмес нерсени уюштуруш да. Биз мисалы үчүн абдан эле биздин уюм ага мондай тескери пикирде болдук да. Бул туура эмес дедик. Ушундай учурда мисалы ушундай нерселер болуп кетпесин деп ушул мыйзамды кабыл алып койсо болбойбу? Эми бул ошондойлорду анткени ал учурда айтылбадыбы, көптөгөн чоң гонорарлар төлөндү катышуучуларга, уюштуруучулар ушундай болду деп имиш айтылып, социалдык тармактарда айтылып аттыгы. Ушуга эмне дейсиз? Мисалы үчүн ал уюм экенин деле билбейбиз бизчи. Даже мен угуп калдым, ошентип чыгып туруп, анан кийин чет өлкөлөргө беженецтердин статусун сурап туруп качып кеткендер болуптур. Мына ушундай жол менен дагы чет өлкөгө качышат экен да. Биздин мисалы үчүн биз мисалы үчүн ага каршы эле чыктык. Туура эмес да. Биздин каада салтка туура келбейт. Мисалы үчүн мен ошо өзүбүздүн кыргыздын каада салтын, өзүбүздүн баягы маданиятыбызды колдоо иретинде, мондай сактоо иретинде жалаң кыргыз тилинде жүргүзөбүз бизчи. Ишибизди кыргыз тилинде, өзүбүздүн маданиятты көтөрөбүз. Мына өз жардам тобу дегенди уюштурабыз. Өз жардам тобу биздин баягы илгерки бири-бирине жардам берүү ыкмасы болгон да. Ошону иштеп чыгып Садырулуу Жумагазы депчи. Ошол өз жардам топторун айылдарда уюштуруп, элдерди активдештирип, өздөрүнүн колу менен өздөрү жумуш ачышат, өздөрүнүн колдору менен өздөрү ошо өздөрүнүн маселелерин чечишет. Мына суу чыгарышат. Бул эми ооба, туура айтасыз. Бул эми социалдык маселелер, баягы мисалы мына жогоруда Бактыбек Кемелбекович сиз да айтып кетпедиңизби? Ошол өкмөттүк эмес уюмдардын ичинде ошо социалдык көйгөйлөрдү чечкен, элдин турмушун оңдоого багытталган ишмердүүлүк жүргүзгөн бир топ өкмөттүк эмес уюмдар бар экен деп атасыз. Мисалы, бирок алардын катарында жанагындай улуттук бир мамлекеттик бир мындай биздин баалуулуктарыбызга терс таасирин тийгизгендер болуп калып атпайбы? Балким өкмөттүк эмес уюмдарды иргеп алыш керекпи? Эмне кылыш керек Бактыбек мырза? Бул жерден туура айтасыз. Ачык айтканда ушу чет өлкөдөн каржыланып аткан, каржы берип аткан кызыкчылык менен бияка келип атпайбы? Алар кыргыздын улуттук баалуулуктарына бир да сом бербейт. Алардын багыты бөлөк. Бүгүнкү күндө мисалы бүгүнкү агай айткандай буга чейин бир топ адамдар көтөрүп чыкты. Кыргыздын улуттук баалуулуктарына акча сураса эч бир проект өткөн эмес. Мисалы биздин көкбөрү мына кыргыздын улуттук оюну бар, биздин боз үйүбүз бар, калпагыбыз бар, шырдагыбыз бар. Бир топ мисалы биздин кыргыздын улуттук баалуулуктарыбыз бар. Эмне үчүн мисалы анда ушу бейик өкмөттөрдүн бирөөсү кыргыздын улуттук баалуулуктарын ушу көтөрмөлөп, бир жакка мисалы көтөрүп, ошол жака каржы бөлүнбөйт. Мына Каргамек Самаков деген өзүнүн каражатынан жардам берип, кыргыздын манасын ЮНЕСКОга киргизип келди, кыргыздын шырдагын ЮНЕСКОга киргизди, кыргыздын боз үйүн ЮНЕСКОга киргизди, кыргыздын көкбөрүсүн ал жака чейин көтөрүп алып барып киргизип келди. Эмне үчүн мисалы ушу бейик өкмөттөр биздин кыргыздын баягы келечегин ойлоп, кыргыздын кызыкчылыгын коргоостон ушу батыштын мисалы бизде баягы кыргыздын кызыкчылыгына каршы чыккан адамдарды коргоп оңго чейин барышат. Ошо адамдар биз менен каршы болуп, мына бүгүнкү чейин радиодо жүрүштү, мынакей телевидение түз эфирге чыгып аттык. Алар болсо мынтет сен бүгүн азыр мындай болуп атасың, эртең бир нерсе болсоң, сенин укугуңар биз коргойбуз дейт. Кудай сактасын, ар бир адамдын өзүнүн кылган ишине өзү жооп берет. Ошон үчүн айтат элек, бул мыйзамда эч кандай бурмалоо деген жок. Сиздерге дагы мына айтып кетейин, Ракайжа, Мирежа, эгер бул мыйзам жакшылап окуп, юристтер менен кеңешип, жакшы арза түшүнүп көрсөңүздөр, бул жерде эч бир мындай туура эмес сиздерге кысым же бир чектөө жок. Бул бир гана анткени сиздердин чочулооңуздар ошол батыштан келип аткан каржы келбей калабы деген бир коркунучу бар да. Бул батыштын бир кызыкчылыгы болуп атат. Мен эмнеге каршы экенимди айта кетейинчи, жанатан бери эле көптөн бери сөздөр болуп атат. Мен өзүм ойлойм, бүгүнкү күндө мен ошо адамдардын адам укуктары сакталган демократиялык Кыргызстанда жашайм деп. Эгерде бул мыйзам алынса, анда бул тилекке каршы ошо Кыргызстандын тоталитарлык өлкөлөрдүн бири болгонго биринчи кадамы болот деп эсептейм. Анан жана сиз айтып атасыңар, донор акча
эмеге көк бооруга акча бербейт мисалы деп айтып кеттиңер го. Мен Улуттук баалуулуктарга улуттук баалуулуктарына баалууларга акча бербейт деп айтып кеттиңер. Мен буга бир нерсени айта кетет элем. Донор эч качан мен акча деп келбейт. Биз өзүбүз барып тартып келебиз. Ошо Кыргызстанда ушул көйгөй бар деп. Анан мен билишимче мен деле көп кишилерди тааныйм, ошо улуттук баалуулуктарды колдогонго ошол немелерди иштешет, бирок өздөрү ошо донорду тартып келгенге бир аракет кылышкан жок. Аракет кылбаса болбойт. Мен бүтөйүнчү байке. Менден кийин сүйлөп жооп бериңиз. Анан жана сиз айтып кеттиңер, Евросоюз, оондор колдойт бул эме мыйзамды депчи. Бул кичине искаженная информация деп эсептеймин мен. Дагы айта турган нерсе, жок, көп кыйкырып сүйлөгөн киши көп сүйлөсө эле угула берет экен да, бул жерден эмоцияга берилипчи. Могул жерде айтылган ошо 20 канча миң неме НПОлор колдойт деген бул жалган. Өткөн ошо 22-майда парламент общественный слушание болду. Региондордон канча деген организациялар кат жазып атып келе албай калды. Мен оюнча бул наоборот маалымат. Ошол бир эң кичинекей сан адамдар бар. Ушул эмнегедир билбеймин, өздөрүнүн алардын башын эме ойлору мен билбейм. Эмнегедир ойлошот, ушул өкмөттөр бир туура эмес иш кылып атат деп. Мен эгерде биз туура эмес иш кылып атсак, азыркы эле бүгүнкү күндөгү мыйзамдар менен эле кылбайсыңарбы? Азыр Фейсбуктан бирөө туура эмес сүйлөп койсо барып ККБ түрмөгө камап коюп атат. Камап салгыла анда. Мирайым, сиз жанагы улуттук каада салт, мамлекеттин бүтүндүгү дегенге кандай карайсыз? Сиздерге ошол чет өлкөлүк жанагы сиздердин каржылап жаткан булактар атайын бир талаптарды коёбу? Жок, ачык эле суроо да. Сиздер мисалы кыздарыңыздар жылаңач жүргөндү каалайсыздарбы? Сиздердин кыздар үйлөнгөндө, балдар менен балдар үйлөнгөндө, же келиниңиз бала төрөгөндөн чай куйгандан качасыздарбы? Аны уюштурган жокпуз да биз. Жок, эмес. Мен жанагы толуктап коеюнчу, мисалы жанагы улуттук баалуулуктарга эч ким сураган жок деп атпайбы? Мына мен өзүм 15 жыл Алам деген газетанын башкы редактору болуп турган адаммын. Мен канча проектилерди жазгам. Анткени ал Алам улуттук газета экенин баары билишчү. Биз ошондо Салбурун боюнча проектти жазып өткөрө албай койгонбуз. Салбурун деген оюн жок болуп баратат. Дүйнөдө жок болуп баратат. Бул Салбурун деген өтө редкий дүйнөдө жок болуп бараткан нерсе. Бул кыргыз улутунун укмуш бир уникалдуу бир немеси. Аякка чейин гана проекттер жазып өтпөй койгон. Мисалы Алам газетасында биз улуттук момундай баалуулуктарды көтөрүп чыгарабыз дегенде өтпөй койгон. Анан эле барып туруп эле тиги башка газеталар кечирип кой. Мен сүйлөп атканда, силер сүйлөп атканда мен унча жокмун. Бирден сүйлөңүздөр. Мен Алам газетасында улуттук нерсеси өтпөйт. Анан эле биздин камчылаш башка газеталар жана демократия, анан балакет салакет, анан тигини кыйкырыш керек, өкүрүш керек, баланчаны саясатта оппозиция тигин муну жакташ керек дегендер эле грант ала берет. Анан мен кийин түшүндүрбөйм. Көрсө улут деген сөз жерге вообще бир тиын грант берилбейт экен. Жок болушуна. Мен жөн эле 15 жыл темтеңдеп жүрө бериптирмин. Ошол башымды ташка койгула эле тиги биз кемнеге грант бербейт деп элечи. Көрсө анан кийин мен тиги грант берген Американ посольствосуна барсам, анан момундай направление менен деп атпайбы анан. Мага $7,000 грант берип туруп анан кийин момундай беребиз, момурекини жарыялайсың, момурекини жарыялабайсың момундай. Булардын баарын ошентип берет. Жок, андай эмес. 22 жылдан бери ошо НПОлордо иштейм. Мен айтып кете турган нерсени айтат элем да. Мен ушул бүгүнкү күндө долбоордо аткарып аткан иш-чараларга акча тартып келиш үчүн мен деген 1000 деген долбоорлорду жазып 1000 деген донорлорго кайрылганмын. Сиз дагы эле кайрылсаңыз болот. Анан любой донордун өзүнүн немеси бар, требованиясы бар. Кээ бирки донор бар, жана дүйнөгө нам деп айтып кеттиңиз. Алар балдарга жардам беребиз. Эми аларды баарын эле билебиз, биз үйрөтпөй койгончу. 1000 деген болсо биз деле жазганбыз учурунда. Туура эле бергенбиз биз деле. Сен бир проект жазбаңыз, 1000 проект жазыңыз. Билебиз да, эми ал жагын билебиз да. Кайсы жерде кандай кылып мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келгендерди кырпчымайынча баледа жок. Мен кечир Кристиан деген уюм бар. Ошол азыр биз депутатка сөз беребиз. Колдогон долбоорлорду колдойт. Рахмат эже. Мисалы үчүн ана сүйлөңүзчү.
мен биринчиден баарыңыздардан кечирим сурайм. Азырда мына түз эфирге жетишип калайын деп келдим. Силерге мен оюмду туура жеткирдим болуш керек. Баарыңыздарга баягы урушпаганга, талашпаганга чакырам. Бул мыйзам кабыл алынса, бул бир гана мамлекеттин кызыкчылыгында болот. Бул ошол эле элдин кызыкчылыгында болот. Бүгүн ушу бул жака радио чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Сиздин убактыңыз тар болуп атабы? Рахмат сизге. Биз маегибизди уланта берели, урматтуу маектештер. Чолпонбек агай, жогоруда сиз айтып кетпедиңизби, ушундай болот экен деп. Анан мен ушу Рахия эжеге дагы, Мирайымга дагы суроо берейин деп атам да, ошол ак каржы булактарын сиздерге берип атканда, бөлүп атканда, жана долбоорлор жазган нерселер өтүп кеткенде, атайын бир ушул мындай бир талаптар коюлабы? Коюлат. Кандай талаптар? Ал улуттук мамлекеттин эмесине шек келтирбейби? Жок. Сиз любой эме НПО барып долбоор жазат да, ошол долбоордун могул максатка жетесиңер, момундай деп ошону колдойт. Бирок мындай деген талаптар бар. Жылына 2 жолу аудит өтөсүң. Жылына мага 3 жолу отчет тапшырасың. Силер аларга отчет тапшырат экенсиңер да, э? Ар бир донордун өзүнүн формасы бар. Анан биз деген мисалы бирде өкмөттүк уюм аудит өтпөйт жылына 2 жолу. Биз өтөбүз. Эгерде биз туура эмес бирдеме кылып койсок, бизди черный списокко киргизип коет. Ошол эле отчетту, ошол эле жанагы тигилерге берип аткан нерсени Рахия айым биздин Кыргызстанда жашап, иштеп, ушул жерде ишмердүүлүк жүргүзүп аткандай бизден деле берип койсо эмне болот? Орчулук болобу? Эже айтпадыбы, жанагындай отчет беребиз спонсорлорго жана демөөрчүлөргө депчи. Ар бир донордун өзүнүн формасы бар да. Өзүнүн формасы бар, өздөрүнүн правилалары бар. Анан эле мисалы элестеткиле 25 000 НПО келип эле Министерство юстицияга ар кимибиз өзүбүздүн эле формабыз менен отчет таштап койсок. Аны ким колдонот? Рахмат. Рахия айым, мына жогоруда Чолпонбек байке дагы ушул нерсени кайра айтып атат да, сиз дагы каршымын дедиңиз. Анан жанагындай биздин эреже талаптарга сыйбаган, улуттун акыл эсине сыйбаган нерселер, иш-чаралар өтүп кетип атпайбы? Анда аны кантип көзөмөлдөгөнгө болот? Мисалы, эгер аны жанагындай бир мыйзамдар менен катуу тартипте кармаса, анда ал андан да күчөп кетиши мүмкүн да. Мисалычы, адам укугу деген нерсени алып чыгасыз. Бизде мындай болуп атат да, баягы өздөрүнүкүн таңуулайт, эл аралык уюмдар, ошо чет өлкө өздөрүнүкүн таңуулайт деп атат го. Андай деле эмес. Биз мисалы үчүн долбоор жазганда өзүбүздүн максатыбызды, маселелерибизди коебуз да. Биздики мисалы үчүн социалдык экономикалык багытта. Сиз жетектеген социалдык экономикалык багытта, жалаң ошо жумуштук боюнча, жакырчылык боюнча, социалдык маселелерди чечүү боюнча ушундай долбоорлор жазабыз да. Анан балдардын маселеси боюнча көптөгөн ийримдерди түзгөнгө. Бардыгы эле андай болбой жатпайбы, Чолпонбек агай? Бардык уюмдар андай болбой жатпайбы? Мисалы, баары эле ракыялыкындай иштерди аткарып аткан жок да. Ар кимиси ар түрдүү иштерди аткарып атпайбы. Маселен, эми белгилүү укук коргоочу бүгүнкү күндө жана бүткүл өмүр бою түрмөгө кесилген адамды эмне үчүн тоңго чейин барып укугун коргоп жүрөт? Андан башка биздин канча адамдарыбыз жатпайбы ал түрмөдө? Бирөөсүн гана коргогону булардынчы. Эч кимисин коргобой атпайбы? Бейгүнөө эле жатып калгандарыбыз бар. Бейгүнөө эле бир тиги жаткан канча адамдар бар. Алардын укугун коргобойбу кыйын экен? Жок, бир адамдыкын оңго чейин барып, Европанын чейин кыдырып, ошончо акчаны каяктан алып атышат? Бул келесоого деле түшүнүктүү да. Ошончо акчанын баары сырттан келип атат. Ошонун баарын ошентип коргойсуң деп берип атат. Анын баарын ачыкка чыгаргылар келбей атпайбы? Бул жерде ачык айтыш керек да бардыгынчы. Анан ушул кенедей жашыл акча алса эле бүт мамлекетти сатыш керекпи? Улутту сатыш керекпи? Элди сатыш керекпи? Айланып кетейиндер. Уш жердин абасын дем алып атасыңар, уш жердин суусун ичип атасыңар. Ата бабаңар уш жерде өсүп жөнгөн, келечек муунуңар уш жерде болот. Анан ушул күнүмдүк курсагыңар үчүн сатасыңар кыргыз элин. Улутту сатасыңар, мамлекетиңерди сатасыңар. Кичине силерде деле патриоттук дух болуш керек го. Эмнеге ушунчалык элиңердин кызыкчылыгын коргобойсуңар? Ошо мен ойлойм, жооп берем. Ушул Кыргызстанда ошо бүгүнкү күндө мен өзүмдү аябай патриот деп ойлоймун. Анткени менин организациям, менин организациям күнүнө деген 100 балага бекер тамак берип иштейбиз. Мага бир кишини көргөзгүлөчү, бир бизнесменди. Жана депутат айтып кетти, элге унчукпай эле келип таштап кетип атат, жардам берип атат деп. Кимиңер канча деген баланы биз деген мектепке орноштуруп атабыз. Мен патриотмун, агай. Сиз деген мынтип катуу сүйлөп, мындай радиого келип бизди мындай жала жаппагыла. Бул мен ойлойм абдан туура эмес. Балким сиз патриотсуз, а бирок башкалар ошондой болуп атпайбы? Көппү уюмдар мисалы, көп. Мен дагы айтып кетип нерсем, ошо жана депутат айтып кетти. Прямой эфирлерге эле барып атам, андай мындай депчи. Мен дагы жана башында айттым го, келгилечи бири-бирибизди угалы.
бирок бири бирибизди жөн эле кыйкырып атабыз, бирок бири бирибизди түшүнгөн жокпуз. Ал киши өзүнүн эле неме тиги оюн эле айтып атат, бирок бизди уккан жок. Мисалы бир образын айтып кетейин, бир 5 киши каршы экен НПОлордун жумушуначы, а бирок мен деген ушул 3 жылдан бери ушу балдардын жөлөк пулдары көтөрүлсүн деп, аялдар канча деген аялдар ар бир айылда ушу ыйлап атышты, жөлөк пулдарды көтөрүп бергилечи деп. К сожалению, депутаттар уккан жок. А эмне үчүн ушу деген миллион деген балдардын, 2 миллион деген баланын ата энесин үнүн угулбай уккан жок депутаттар бүгүнкү күндө. Рахмат. 5 адамдын үнүн угушту. Бул абдан Рахмат. Биз азыр 5 мүнөттөн кийин уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азыр кыскача сиз Рахия айтыңыз, анан Чолпонбек байке жыйынтыктасын. Бир эле мисал келтирейин да, биз юридикалык жардам да беребиз да. Бир бала 19 жылдан бери баягы немесин чече албай жүрүптүр да, үй документин. Ошо үй документин чече албай, анан биздин юрист чечип берди. 19 жыл бою адвокаттарга акча берген, сотторго акча берген чече алган эмес. Биздин юрист чечип берди да. Мисалы үчүн мына юридикалык жардам 3 жылдын ичинде эле 350 адамга берилди. Бекер берилди. Бул жөндө, мындай иштер жөндө жантан бери айтып атпайбыз. Мисалы мына Мирайым жетектеген борбор, сиздин иштеп аткан бирикме бардыгы. Бирок ошол эле учурда дагы бир аргументтер болуп атат, жанагындай бир улуттук каада салтка, жана башкага, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген нерселер болуп кетип атат депчи. Анан демек анда Чолпонбек агай ушул өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн мындай ар түрдүү багытта болуп аткандыктан балким аларды иргеш керекпи, эмне кылыш керек? Сиз механизмди эмнеден көрүп турасыз? Эгерде иргеш керек десек, азыркыдан да чоң чыгат андачы. Азыркыдан да чоң чыгат. Мен бооруки урматтуу айымдарга мен түшүнбөй турам. Мен булардын иштеген ишине каршы эмесмин. Ошо ишин жүргүзө берсин. Бирок ошол эле маалда булар эмне себептен башкаларды да коргоп атышат? Эмне себептен жанагы Кыргыздын канча бир жигиттеринин канына сабын болгон адамды коргоп жүргөн бейөкмөт уюмдарды коргоп атышат? Эмне себептен булар жана Жылаңач аялды тарых музейине алып келип алып ары бери бастырган бейөкмөт уюмдарды коргоп атышат? Эмне себептен гей парадтарды уюштурган бейөкмөт уюмдарды булар коргоп атышат? Мен ушуга түшүнбөй атам. Мен ошондуктан буларга айтып атам. Булар мени кечирип койсун. Булар иштерин жүргүзө берсин. Мен булардын ишин колдойм. Кош колдоп колдойм керек болсочу. Анан биринчиден ошондой жакшы иштерди жүргүзүп атса, эмне себептен булар анда тиги элге отчет берип койгондон качып атышат? Наоборот, тескерисинче мактанбайбы? Мына туура кыласыңар мамлекет. Мына биз ачык чалбай аттык эле. Мына биздин ачыкты телевидениядан, радиодон, баардык жерден бергиле деп туруп бердиртпейби андай экен, ошондой жакшы жазып аттыр. Жанагы 100 баланын тисмесин алып келип астыга тыштап койбойбу? Мына бул 100 баланын тисмеси депчи. Жанагы тиги 3000 кишинин тисмесин алып келип астыга тыштап койбойбу? Баланча жерде баланча кишилер депчи. Анан кийин ошонсо биз буларга ыраазы эле болобуз да. Анан булар башка бир жанагыдай тескери багытта улуттун кызыкчылыгына, элибиздин нарк маселине, мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүнө каршы келип аткан мыйзамдарды бузуп аткандарга коргоп, жанталашып, эмне үчүн ошолорго ошентип атканына мен түшүнбөй турам. Себеби бар. Бир эле мүнөт кыскача. Неме Чолпонбек, муну биз корккон да жокпуз, отчет бергенден качкан да жокпуз. Коммерция, коррупция неме болгон жерде ушул мыйзамга таккалып эле анан кийин келип эле текшерип эле мен ошондон чочуп атасыздарбы? Ошо иштетпей коет. Себеби деген бир социалдык ошо буйрутманы аткарабыз да өкмөттүк. Күнүгө күн алыс. Ал жерде текшер деген сөз жок. Ал жерде бир дагы барып туруп текшергиле ушул боюнча деген сөз жок. Өзүңөр маалымат бересиңер. Рахмат, урматтуу радио угармандар, коммерциялык эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу, мыйзамдарды өзгөртүүчү мыйзам долбоору тууралуу биз жүргүздүк. Албетте бул боюнча дагы ар түркүн пикирлер айтылып жатат, дагы талкуулар али алдыда. Бул багытта биздин студияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, мыйзам долбоорунун демилгечиси Райымкулов Бактыбек Кемелбекович, коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев, Райым коомдук бирикмесинин жетекчиси Ракия Жусупова жана балдарды коргоо борборунун аткаруучу директору Мира Итикеева болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул боюнча дагы биз көп талкууларды жүргүзөбүз. Кандай маселе, кандай нерсе болсо дагы мамлекеттин бүтүндүгү, анда жашаган элдердин ынтымагы эң биринчи маселе болушу керек. Биз ушул тилекте бүгүнкү уктурууну аяктайлы. Урматтуу радио угармандар, сиздер уккан биринчи радионун шах жүрүш саясий ток-шоу программасы болду. Аны сиздер Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.